Саламатсыңарбы балдар? Біз 11-ші класстардын алгебра жана анализдин башталышы предмети боюнча 4-чү чейректин материалдарын берүүнү баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы теңдемелердин тең күчтүүлүгү. Бул сабакта биз теңдемелерди чыгаруу процессинде пайда болгон чет тамырлар жана айрым тамырлардын жоголуп кетиши жөнүндөгү материалдарды карайбыз. Математиканы окутуу процессинде биз бир өзгөрмөлүү теңдемелер, эки өзгөрмөлүү теңдемелер, барабарсыздыктар, теңдемелердин системасы жана барабарсыздыктардын системасы менен кездешип келдик. Бүгүн биз теңдемелер жөнүндө эмнени билсек, ошол билгендерибизди жалпылап кеп кылалы. Адегенде аныктама берип алалы. Эгерде биз бир өзгөрмөлүү 2 fx барабар gx жана px барабар hx теңдемелеринин тамырларынын көптүктөрү дал келишсе, анда алар тең күчтүү теңдемелер деп аталышат. Же башкача айтканда, эгерде теңдемелердин тамырлары бирдей болсо, же теңдемелер эки теңдеме чыгарылышка ээ болбосо, анда алар тең күчтүү деп эсептелет. Мисалы, x квадрат минус 9 барабар 0 теңдемеси x барабар минус 3 жана плюс 3 тамырларына ээ болот. Ал эми экинчи теңдеме x кошулган 3 менен 3x минус 9-тун көбөйтүндүсү барабар 0 теңдемеси дагы минус 3 жана плюс 3 тамырларына ээ. Демек, бул эки теңдеменин тең тамырлары плюс 3 жана минус 3 болгондуктан бул теңдемелер тең күчтүү теңдемелер боло алышат. Дагы бир аныктаманы берип алалы. Эгерде fx барабар gx теңдемесинин ар бир тамыры ошол эле убакта px барабар hx теңдемесинин дагы тамырлары болсо, анда px барабар hx теңдемеси fx барабар gx теңдемесинин натыйжасы деп аталат. Мисалы, x минус 2 барабар 3 теңдемесинин тамыры x барабар 5. Ал эми x минус 2-нин квадраты барабар 9 теңдемесинин тамырлары биринчи тамыры 5, ал эми экинчи тамыры минус 1-ге барабар. Биринчи теңдеменин тамыры экинчи теңдеменин тамырларынын бири болгондуктан x минус 2-нин квадраты барабар 9 теңдемеси x минус 2 барабар 3 теңдемесинин натыйжасы болот деп айта алабыз. Демек, эки теңдеменин бири экинчисинин натыйжасы болгондо гана эки теңдеме тең күчтүү болот. Эми теңдемелерди чыгаруунун схемасын карайлы. fx барабар gx теңдемеси берилсе, бул теңдемени жөнөкөйлөтүп биз экинчи px барабар hx түрүнө келтиребиз. Ал улам теңдемелерди жөнөкөйлөтүүнү улантып олтуруп, ax барабар bx теңдемесин алабыз дагы, анын x1, x2 жана башка xn тамырларын табабыз. Эми эң акыркы табылган жөнөкөйлөтүлгөн теңдеменин тамырлары баштапкы берилген теңдеменин тамыры боло алабы деген суроо туулушу мүмкүн. Эгерде биз теңдемелерди тең күчтүү өзгөрткөн болсок, анда жообу ооба. Бирок теңдемелерди өзгөртүүдө биз тең күчтүүлүгүнө ишене албай турган болсок, анда теңдемелердин тамырларын текшерүү керек. Ар бир тамырын берилген биринчи теңдемеге ордуна коюп, чыгарып текшеребиз. Эгерде туура барабардык аткарылса, анда ал теңдеменин тамыры боло алат. Эгерде туура барабардык аткарылбаган болсо, анда xn чет тамыр деп аталат. Демек, теңдемелерди чыгаруунун этаптарын карасак, 3 этаптан турат экен. Биринчи техникалык. Мында теңдемелерди жөнөкөйлөтүү ишке ашырылат. Андан кийин чыгарылышты анализдөө. Бул этапта бардык өзгөртүү түзүүлөр тең күчтүүбү деген суроого жооп беришибиз керек. Үчүнчү этап текшерүү. Мында бардык табылган тамырларды текшерүү керек. Эми кайсыл убакта теңдеме тең күчтүү өзгөртүлөт?
ошону көрсөтүүчү теоремаларды кайталап алалы. Бул теоремалар мурда далилденген, ошондуктан буларды жөн гана кайталап эске салабыз. Эгерде теңдемеде кошулуучуну анын белгисин өзгөртүп, теңдеменин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк, анда берилген теңдеме тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Экинчи теорема. Эгерде теңдеменин эки бөлүгүн тең бир эле так даражага көтөрсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Үчүнчү теорема. A'нын fx даражасы барабар A'нын gx даражасы көрсөткүчтүү теңдемеси. Мында A 1-ге барабар болбогон оң сан. Бул fx барабар gx теңдемесине тең күчтүү. Теңдеменин аныкталуу областы жөнүндө эске салалы. fx барабар gx теңдемесинин аныкталуу областы деп, fx барабар gx туюнтмалары бир учурда мааниге ээ боло тургандай, x өзгөрмөсүнүн маанилеринин көптүгүн айтабыз. Эми буга карап биз дагы теоремалардын уланталы. Төртүнчү теорема. Эгерде fx барабар gx теңдемесинин эки бөлүгүн тең A fx барабар gx теңдемесинин аныкталуу областынын бардыгында мааниге ээ болгон, b аныкталуу областында 0-га айланбаган hx туюнтмасына көбөйтсөк, анда hx көбөйтүлгөн fx барабар hx көбөйтүлгөн gx теңдемеси берилген теңдемеге тең күчтүү болот. Бешинчи теорема. Эгерде fx барабар gx теңдемесинин эки бөлүгү тең аныкталуу областында терс эмес болушса, анда анын эки бөлүгүн тең бирдей эле жуп n даражасына көтөрсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү болгон fx'тин n даражасы барабар gx'тин n даражасы теңдемеси алынат. Алтынчы теорема. Эгерде fx жана gx оң сандар болсо, анда логарифма a негизи боюнча fx барабар логарифма a негизи боюнча gx. Мында a 1-ге барабар болбогон оң сан fx барабар gx теңдемесине тең күчтүү болот. Эми кайсы убакта биз теңдеме натыйжа түшүнүгүнө ээ болорубузду карап көрөлү. Мисалы, x минус 5 барабар 8 теңдемесинин тамыры x барабар 13-кө. Бул теңдеменин эки жагын тең x минус 2-ге көбөйтсөк, x минус 5 көбөйтүлгөн x минус 2 барабар 8 көбөйтүлгөн x минус 2 теңдемесине ээ болобуз. Бул теңдеменин тамырлары биринчи тамыры 13, ал эми экинчи тамыры 2-ге барабар болот. Мындагы x 2 барабар 2 деген тамырыбыз биринчи теңдеме үчүн x минус 5 барабар 8 үчүн чет тамыр. Бул чет тамыр кайсыл жактан пайда болду? Бул төртүнчү теоремадагы B шартын аныкталуу областында 0-га айланбаган hx туюнтмасына көбөйтсөк деген шартты аткарбагандан пайда болду. Демек, 8 x минус 2 кандай экени белгисиз. 8 болсо оң сан, ошондуктан x минус x 2 барабар 2 болгондо 0-го айланат. Экинчи учурда ушул эле x минус 5 барабар теңдемеси, барабар 8 теңдемеси x барабар 13 деген тамырга ээ. Эгерде бул теңдеменин эки жагын тең квадратка көтөрсөк, x минус 5-тин квадраты барабар 64. Мындан 2 тамырга ээ болобуз. Минус 3 жана 13. Мындагы минус 3 тамыры биринчи теңдеме үчүн x минус 5 барабар 8 теңдемеси үчүн чет тамыр. Бул чет тамырдын пайда болуш себеби 5-чи теоремадагы fx барабар gx теңдемесинин эки бөлүгү тең аныкталуу областында терс эмес болушса деген шартты аткарбаган үчүн пайда болду. x 8 чоң экендиги белгилүү, ал эми x минус 5 кандай белгиде экендиги белгисиз. Ошондуктан бул жерде чет тамырга ээ болдук. Үчүнчү теңдемени карасак, натуралдык логарифм 2x минус 4 барабар натуралдык логарифм 3x минус 5 теңдемеси потенцирлөө менен биз 2x минус 4 барабар 3x минус 5 теңдемесине ээ болобуз. Мындан тамырын тапсак x барабар 1-ге. Бирок
бұл белги x барабар 1 болгондо логарифма астындагы туйунтмалардын экөө тең минус 2-ге барабар болгон терс сандар болуп калды. Бул ката эмне үчүн пайда болду? 6-чы теоремада fx дагы оң болсун жана gx дагы оң болсо, анда логарифм a негиз боюнча fx барабар логарифм a негиз боюнча gx'ти мында a 1-ге барабар болгон оң сан fx барабар gx теңдемесине тең күчтө болот дегенбиз. Бирок бул жерде биз 2x минус 4 менен 3x минус 5тин кандай белгиде экендиги белгисиз болгондуктан биз ушундай туура эмес тамырды алдык. Эми айрым учурларда теңдеменин аныкталуу областынын кеңейиши келип чыгат. Мисалы, биздин берилген теңдемени карасак, натуралдык логарифм 2x минус 4 барабар натуралдык логарифм 3x минус 5 теңдемесинин аныкталуу областы 2ден плюс чексизге чейинки бардык сандар боло алат. Ал эми потенцирлөө менен алынган 2x минус 4 барабар 3x минус 5 теңдемесинин тамырлары аныкталуу областы бүткүл анык сандардын көптүгү болот. Демек, биздин берилген теңдемеге минус чексизден 2ге чейинки деген сан аралыгы келип кошулду. Демек, аныкталуу областынын кеңейиши келип чыкты. Эми аныкталуу областынын кеңейишинин себептерин карап көрөлү. Кайсы убакта теңдеменин аныктануу областынын кеңейет? Биринчи учурда теңдемени чыгаруу процессинде өзгөрмөнү камтыган бөлүмдөрдөн кутулсак, экинчи теңдемени чыгаруу процессинде жуп даражадагы тамыр белгисинен кутулсак, үчүнчү теңдемени чыгаруу процессинде логарифма белгилеринен кутулсак, аныкталуу областынын кеңейишине алып келиши мүмкүн. Бардык табылган тамырларды текшерүү керек. Эгерде теңдеменин аныкталуу областы кеңейсе, экинчи теңдеменин 2 бөлүгү тең бирдей эле жуп даражага көтөрүлсө, үчүнчү теңдеменин 2 бөлүгү тең өзгөрмөнү камтыган бир эле теңдеменин бардык аныкталуу областына мааниге ээ болгон туйунтмага көбөйтүлсө. Мисалды карап көрөлү. Теңдемени чыгаргыла. 2 квадрат тамыр астында 2x плюс 5 кошулган квадрат тамыр астында 5x минус 6 барабар 5 теңдемеси. Чыгаруу үчүн теңдемелер чыгаруу этаптарын карайлы. Биринчи техникалык. Демек, техникалык бөлүгүн аткарыш үчүн бул теңдемени жөнөкөйлөтүп баштайбыз. 5x минус 6-ны барабардын бир жагына калтырып, тамыр алдында 2x плюс 5-ти экинчи тарапка алып өтөбүз. Тең күчтүү теңдеме пайда болот. Тамырдан кутулуу үчүн биз эки жагын тең квадратка көтөрөбүз. Кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдаланып көбөйтүүнү аткарабыз. Дагы жөнөкөйлөтүп, 10 тамыр алдында 2x плюс 5-ти барабардын сол жагына калтырып, калганын жөнөкөйлөтүп 36 минус 3x-ти сол жагына жазабыз. Дагы тамырдан кутулуш үчүн квадратка көтөрүүнү аткарабыз. Дагы жөнөкөйлөтүп, эң акырында биз 9x квадрат минус 416x кошулган 796 барабар 0 деген квадраттык теңдемеге ээ болобуз. Бул квадраттык теңдемени чыгарып, x биринчи жана экинчи тамырларын табабыз. Эми техникалык бөлүгүн теңдемелерди чыгаруунун этаптарынын техникалык бөлүгүн аткардык. Эми чыгарылышты анализдөөчү экинчи этапты карап көрөлү. Теңдемебиздин чыгарылышындагы экинчи этап бул чыгарылышты анализдөө. Чыгарылышын карасак, белгиленген жерди өзгөчө карагыла. Эки жолу биз квадратка көтөрүүнү, башкача айтканда жуп даражага көтөрүүнү аткардык. Демек, биз берилген теңдеменин аныкталуу областынын кеңейишине алып келдик. Демек, бул теңдемени тамырларынын бардыгын текшерүү керек. Демек, үчүнчү этап текшерүү. Теңдемелерди чыгаруунун этаптарынын үчүнчүсү табылган бардык тамырларды текшерүү. Демек, x барабар 2 болгондо берилген теңдемеде өзгөрүлмөнүн ордуна 2-ни койсок,
5 барабар 5 деген туура барабардыкка айланды. Экинчи x барабар 44,9 болгондогу эсептөө кыйыныраак. Демек, бул учурда биз болжолдуу эсептөөнү жүргүзөбүз. Биринчи тамырдын асты 25тен чоң болгон сан экени көрүнүп турат. Экинчи тамырдын асты дагы 25тен чоң экени көрүнүп турат. Демек, 2 5тен чоңдору сандын суммасы 5тен чоң болот. Башкача айтканда, бул жерде тамыр барабардык белги аткарылган жок. Демек, бул x барабар 44,9 чет тамыр. Эми дайыма эле текшерүүдө табылган тамырларды берилген теңдемеге ордуна коюу керекпи деген суроо туулушу да мүмкүн. Башкача айтканда, x 12ден кичине болгон сандар болуш керек. Ал эми биздин x барабар 44,9 бул сандан чоң болгондуктан чет тамыр болот. Демек, бул теңдеменин чыгарылышы x барабар 2 саны. Дагы бир мисалды карап көрөлү. Теңдемени чыгаргыла. Логарифм x плюс 4 негизи боюнча x квадрат минус 1 барабар логарифм x плюс 4 негизи боюнча 5 минус x. Чыгаруу үчүн потенцирлөөнү колдонобуз дагы. Квадраттык теңдемеге келебиз. Квадраттык теңдемелери x биринчиси 2ге, экинчиси минус 3кө барабар экендигин табабыз. Бул теңдеменин мүмкүн болгон маанилеринин аймагын, башкача айтканда, аныкталуу областын карап көрөлү. x плюс 4 логарифманын негизи оң сан болуш керек дегендиктен x плюс 4 0дон чоң. Логарифманын негизи 1ге барабар эмес сан болуш керек дегендиктен x плюс 4 барабар эмес 1. Логарифманын астындагы туюнтмалар оң болуш керек дегендиктен x квадрат минус 1 0дон чоң, 5 минус x 0дон чоң. Демек, биринчи учурда x минус 4дөн чоң, экинчи учурда x барабар эмес минус 1, үчүнчү учурда x 1ден кичине жана минус 1ден кичине жана 1ден чоң сандар. 5, үчүнчү учурда x 5ден кичине сандар. Демек, x барабар 2 үчүн бардык шарттар туура. Ал эми x барабар 3 үчүн экинчи шарт аткарылбайт, туура эмес. Демек, бул теңдеменин жообу x барабар 2ге барабар. Демек, теңдемелерди чыгарууда текшерүүнү аныкталуу областына карап тапсак дагы болот. Эми дайыма эле чет тамырлар пайда боло бербейт. Айрым учурларда тамырлардын жоголуп кетиши дагы мүмкүн. Демек, жоголуш себептерин карап көрөлү. Биринчи, теңдеменин 2 бөлүгүнүн тең бирдей эле hx туюнтмасына бөлүү аткарылса, экинчи учурда, мисалы, x минус 3 көбөйтүлгөн 5x плюс 4 барабар 6x плюс 2 көбөйтүлгөн x минус 3 теңдемесинин эки жагын тең x минус 3кө бөлүп жиберсек, өзгөрүлмөнү камтыган туюнтма болуп атат. 5x плюс 4 барабар 6x плюс 2 теңдемесине ээ болобуз. Бул теңдемени чыгарып x барабар 2-ни алабыз. Бирок биз мында x барабар 3 деген теңдеменин тамырын жоготуп жибердик. Мындай жоготууга дуушар болбош үчүн fx көбөйтүлгөн hx барабар gx көбөйтүлгөн hx түрүндөгү теңдемелерди hx көбөйтүлгөн fx минус gx барабар 0 түрүндө чыгарышыбыз керек. Тамырлардын жоголуш себептеринин экинчиси теңдемени чыгаруу процессинде аныкталуу областынын тарышы. Мисалды карап көрөлү. Теңдемени чыгаргыла. Ондук логарифм x квадрат барабар 4. Бул теңдемени эки жол менен чыгаралы. Биринчи жолу логарифманын аныктамасын колдонуп чыгарабыз. X'тин квадраты барабар 10дун 4-чү даражасы. Мындан x барабар минус 100 жана плюс 100 экендиги келип чыгат. Экинчи жолу логарифмдин касиетин пайдаланып чыгарабыз. Логарифмдин даражасын логарифмдин астына көбөйтүп жазууга алганга болот деген менен 2 логарифм x барабар 4, логарифм x барабар 2, x барабар 10дун квадраты x барабар 100. Демек, минус 100 деген биринчи жолду чыгарган минус 100 деген тамырыбыз жоголуп кетти. Экинчи жолду карасак, мындай карасак туура көрүнөт. Бирок биз бир нерсени эске алган жокпуз. Логарифм ондук логарифм x'тин квадраты барабар 2 көбөйтүлгөн
ондук логарифм модул ичинде x болушу керек. Анткени x квадрат. Ал x-тин квадраты дайыма оң сан болот дагы, а x өзү минус чексизден плюс чексизге чейин болушу мүмкүн. Бул жерде экинчи учурда биз экинчи жол менен чыгарган учурда биз формуланы туура эмес колдонгондон пайда болду. Ондук логарифм x-тин квадратынын мүмкүн болгон маанилеринин аймагы минус чексизден 0-га чейин жана 0-дон плюс чексизге чейин. Башкача айтканда 0-га барабар эмес бардык сандар. Ал эми 2 ондук логарифм x туюнтмасынын мүмкүн болгон маанилеринин аймагы 0-дон плюс чексизге чейин гана боло алат. Биз 0-дон плюс чексизге чейин, минус чексизден 0-га чейинки областты жоготуп алдык. Демек, берилген теңдеменин аныкталуу областы тарышына алып келдик. Демек, мындан ары биз теңдемени чыгаруу процессинде кандайдыр бир формуланы колдонууда өзгөрүлмөнүн мүмкүн болгон маанилеринин аймагы формуланын оң жана сол бөлүктөрүндө бирдей болушуна көз салуу керек. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды ушуну менен аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.